Assalamu alaikum. Kandayсыздар жамат? Мына жамат буюрса сүйүнчү бизге Кавралин келди. Бул Кавралинди кайсы магазин? Жиде курулуш магазин жанагы. Покровкадагы жана Резко банктын жанындагы. Ошо кожоюну Аллах ыраазы болсун. Ушуну бир немесин берди, руломун бериптир. Ошо өткөнү биздин видеобузду көрүп калып, кужурада жылуу отуруңуздар деп ушуну берип жүрүптүр туугандар. Эки жигиттен Аллах ыраазы болсун. Жүр ичине киргизип азыр, жүргүлө. Мына ичи стяжка болунуп даяр болуп калган, только шуаш керек, үстүн жазаш керек. Анан астын төшөш керек. Ошол да килем салыш керек. А так баары бүт туруп калып, айнегин баары салынып, спонсорлордун немеси менен да, рахмат баарына Аллах ыраазы болсун. Гүл жигитке Аллах ыраазы болсун. Кечине дагы жамат менен дуа кылып коебуз. Аллах ыраазы болсун. Карачы, бир эле жигит ушуну көтөрүп койду буюрса, жылуулук жагын. Кечине дагы дуа кылып, бул жерде дагы силерге да Аллах ыраазы болсун. Ошол жигиттер, бойдок жигиттер экен, эми үйлөнгүлө, буюрса жакшы кыз насип кылсын Аллахым. Өтө жакшы иштерди кылып берсеңер, арты жакшы болот. Любой нерсени да, жаман ишке аралашпагыла, только жакшы иштерди кылсаңар, бул дүйнөдөн да жакшы болот, акыреттен да Аллахым жакшылыгын берет силерге. Ошол негизи сооп эшиги ачык дейт го кыяматка чейинчи любой адамдын. Ошого аракет кылып калайык бардыгыбыз. Ошо жакшы болду, Аллах ыраазы болсун. Бул өтө сонун нерсе да, калың буюрса жылып отурабыз. Биз ошо Умар мечитин жамаат болобуз бул жактагы, Покровкадагы. Ошо кужураны жаңы салып атканбыз, буюрса сонун болду. Дагы көп иштер бар буюрса, ошо дагы сооп иш кылам деген адамдар көп негизи. Анан сооп иш кылып калсаңыздар болот дагы. Көп бул жерде жумуштар бар экен, шубактары, патологу дегендей, килем алыш керек дегендей буюрса. Ассаламу алейкум, жамат, кандайсыздар? Мына буюрса бүгүн да сонун жаңылык. Мечитке кужурага деп жана Покровкадагы Жиде деген строй материал бар го. Ошол жерде кожоюну Гүл жигит коврикти өзүм атыман деп алып келип кетти жана күндүз. Аллах ыраазы болсун. Ошол жигитке иштерин ийгиликтер болсун, ошого дуа кылып коюңуздар. Келиңиз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах таалага рахматтуулар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям саламаттар болсун. Шуну мечитке жардам берип жаткан жигит инебиздин иштерине ийгилик берсин. Аллах таалам эмнетилегин берип, эки дүйнө бактын берсин. Урпактарынан мыкты инсандарды чыгарсын жаткан Аллах таалам ар дайым колдоп, ишинде ийгилик болсун. Ушул мечитке жардам берип жаткан жигиттердин, мумун мусулман бирадарлардын баардыгына Аллах таала ыраазы болуп, иштерине ийгилик берип, денсаулык берсин, эмнетилсе тилегин берсин. Аллах ыраазы болсун жигиттен. Аллах таала ыраазы болуп, иштеринде ийгилик болсун. Ошол строй материалга барыңыздар. Көп нерсе арзан ошол жерде. Дагы кандай муктаждыктар бар бизде ошол кужурага эмне керек эле дагы? Эшик комнатный. Эми ушул Кудай кааласа Аллах тааланын колдоосу менен ошо жигиттердин жардамы менен буюрса бүтүп калды кужурак буюрса. Ушу патологдун бир аз жумуштары калды. Анан бир эшик болсо ошо ички эшигине Аллах таала натяжная шпаклевка торчка. Эшигине бир аз каражат болсо буюрса бүтүп калат жигит. Аллах колдоп бүтүп калабыз, Аллах таала ушул ар дайым колдоп жакшы иштерде бизди себепкер кылсын. Амин. Алла ыраазы болсун бардык жигиттерден.